Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Ат жөнүм Мырза Казимкулов. Адаттагыдай эле 2026 жылда дагы чуу дегенде эле ошо элдин көйгөйүн, өзгөчө эрет жерлериндеги элдин көйгөйүн чагылдыруу менен дагы басма айылды бек тартып, кыскасы чагылдырууну баштадым. Эми албетте эки тараптуу кылып, мисалы үчүн жакшынакай кылып, ошол экинчи тараптагы нааразы болбой тургандай кылып, алардын дагы акыйкатын, анан биринчи арызданган адамдардын да акыйкатын чагылдыруу менен алектенип жаткан учурум. Кыскасы азыр эми бул биздин мамлекет башчыларыбыз, президентибиз, УКМК башчыбыз жана башка ошо министрлик, ведомстволор мамлекеттик жогорку деңгээлдеги саясат менен алектенип атышат. Жергиликтүү бийликти башка көзгө чаап иштетип атышат. Кудайга шүгүр, жаман эмеспиз. Акырын алдыга өнүгүп өсүүнүн жолунда бараткандыгыбыз бул кашкайган чындык. Ал эми ошол эле учурда, мисалы үчүн эрет жерлеринде өмүрү ошол айыл өкмөтү деле, же акими деле бут басып барбаган жерлер дагы бар, урматтуу көрүүчүлөр. Же болбосо кулак салып укпаган арыздары дагы бар да. Көз менен көрмөк бул жакта турсун. Анан буну эми мисалы көпчүлүк блогерлер дейбизби, кыскасы ушул телефонду же болбосо камераны түз коюп, бир аз тилинде таланты бар, жан дүйнөсүндө кичине азыгы бар адамдар чагылдырылып атышат. Кудайга шүгүр эле. Эми ар кимдин ар кандай ыкмасы бар дегендей, ар кимдин ар кандай берүүсү бар, бирине жагат, бирине жакпайт дегендей да. Анан мен ушул чыгарылышта Салавархан Жамбулатова деген энебиздин көйгөйүн сиздерге айтайын деп турам. Бул алыскы деп кое берели, мисалы үчүн бул айылы Кайнар деген айыл да. Өзгөн району эми Улуу Жибек жолунун жак беринде эле жайгашкан район. Бирок Куршап айыл өкмөтүнө караштуу Кайнар деген айыл. Бул деген Өзгөн районунан же Куршап районунан 16 дээрлик 20 километр чакырым алыста жайгашкан тоолуу район деп деле койсок болот. Кайнар деген айылдан келип, Шеге программасынын ар дайымкы көрүүчүсү катары өзүнүн арызын билдирейин деп келди. Бул эми бир милицияны, айыл өкмөттү, акимди, губернаторду башканы жамандайын деп келген жок. Мага жеткен маалыматтарга караганда, мага жазган арызына караганда, бул эне учурда жалгыз жашайт. 5-энесинде бир кызы бар экен, ошо кызынын небересин багып, үйдө болгондо дагы өзүнүн үйүндө эмес, бир тууган инесинин үйүндө убактылуу батир сыяктуу калкалап жашайт экен, урматтуу көрүүчүлөр. Багар көрөрү жок, бирок 70 жашка чыксам дагы, карысам дагы дейт, мен дейт, ушу биздин генде бар дейт, аталарым, апаларым 100дөн ашыра жашаган дейт. Демек мен азыр эр ортону 50 жаштагыдай эле өзүмдү сезем дейт. Кубаттуумун, кайраттуумун дейт. Чөптү өзүм жыям дейт, малды өзүм багам дейт. Алдын өзүм тазалайм дейт. Кыскасы могул жерде азыр тарсылдап, турсулдап кылып аткан жигиттер, келиндер сыяктуу эле ишти кылам дейт. Ал жактан эч кандай менде орусча айтканда жалоб жок дейт. Доом жок дейт да. Ден соолугум Кудайга шүгүр дейт. Болгону дейт. Бир маселем бар дейт. Ушу жакынкы арада дейт, ушул бир малымы урдап кетип калды дейт. Ушуну дейт, жергиликтүү бийликке кайрылдым дейт. Жергиликтүү күч органдарына кайрылдым дейт. Алар деле кол кушуруп отурушкан жок дейт. Болгон аракеттерин көрүштү дейт. Аякка чуркады, бияка чуркады дейт, кыскасы. Бирок тапкан жокпуз дейт, табылган жокпуз дейт. Мен ал 4 түлүк малымы дейт. Эми бир аз малы бар экен, эми ошону эптеп ушул неберем, Кудай буйрса 5-класста окуган неберем, 5-6-класста окуйт экен, менин угушумча. Ушу чоңоюп калса, ушул дагы ошо азыркы билимдүүлөр сыяктуу эле ошолордун арасына кошулса дейт. Анан кийин дейт, менин көзүм өткөндөн кийин мага окшоп дейт, кыйналбай жакшы жашоону улантса деген илгери үмүтү бар экен да. Мына ошону сиздерге чагылдырып коеюн дедим, урматтуу көрүүчүлөр. Көп сүйлөбөйүн. Азыр мен ошол эненин тагдырына сиздерди ортоктошкулайм, урматтуу көрүүчүлөр. Жакшылап баам салып туруңуздар. Өтө көйгөйлүү маселе, чынын айткандачы, өтө көйгөйлүү маселе. Бул маселе бир эле ушул Санабар эненин тагдыры эмес, бул ошонун тагдырлары толтура. Буну болгондо биз, мен мисалы үчүн өзүм жеке өзүмө жооп берейин, мен ушуну азыр акырындап чыгаруу менен барамын. Энелер ыйлабасын, сыздашпасын.
Эгер эненин айтканы маңыздуу болсо, саздуу болсо, жеткиликтүү болсо, анда алдыга мен ошо эне сүйлөп атканда телефондорун жазып коем, урматтуу менин катталуучуларым. Жалпы кыргызстандыктар катталбай деле мени жөнүндө көргөндөрдө толтура. Укуктук жактан болобу, материалдык, моралдык жактан болобу, эч болбогондо сөз менен болсо дагы телефон чалып эненин акыбалын сурап, жардам иретинде бир жан дүйнөсүнө азык катары жакшы сөздөрдү ыргалап койсоңуздар деле боло турма, ошого деле ыраазы. Азыр эми мен өзүмдүн оозунан сиздерге маселени айтыртып берейин, сүйлөтүп берейин, анан чечим кабыл алыңыздар. Жардам бере турган адамдар, кайрымдуу инсандар биздин кыргыз элибизде толтура. Ошон үчүн биз кыргыз мамлекети өнүгүп атабыз, өсүп атабыз. Жакшылар арабызда бар үчүн. Эне каяктан келдиңиз? Анан өзүңүздү тааныштырып баштай бериңиз. Эмне маселе менен келдиңиз? Менин ой максатым Куршак айыл өкмөтүнөн келдим. Өзгөн районунун Куршак айыл өкмөтүнөн. Өзүм жашаган жерим Кайнар деген айылда. Менин ой максатым ушу быйыл мынау немеде октябрь айларында бир букамы жоготуп бирдим. Жайтын айдап эле ошойдон 2-3 күн издеп таппай калдым. Элдин баардыгы эле таап алды, мен таба албай калдым. Өзү жаш курагыма караганда мен улгайып калган эле кемпирмин, 60-тан 70-ке карап эле кетип аткан кемпирмин. Бир 4 та малым бар, жалгыз бой энемин. Бир кызым бар, ошонун 5-класста окуган уулум багып алганмын. Ушул экөөбүз деле квартирант болуп укадарымдын үйүндө жашайбыз. Ошондо ошо 4 малдын тоютун, өдө төмөнүн баардыгын эле өзүм карайм, өзүм каржылайм, өзүм каржылайм. Ошо айылда бир эле мен ошондоймун. Анан ошондо айылда жаш жалаңы деле, башкасы деле малдардын бир балаларын жоготуп беришет. Жоготуп берген менен алар кар жааганда баардыгы таап алды. Ошондо менин малым табылбай калды. Анан мына Испания жакта бир 83 баш мал неме болуптур, колго түшүптүр, УКМКга өтүп кетиптир дешти. Мен саларга деле кайрылганмын негизи. Алар деле ар жерге мындай неме кылып тише алган жок. Анан жакын деле дагы бир ошо биздин айылдан эшек урдагандар чыккан экен, ал деле мына ушул азыр тергөөдө балдар жооп берип атат экен. Демек эшекти урдаган менин малымды жөн эле урдап кетет да, бул кемпирдин эч нерсеге күчү деле жетпейт, жардам берер деле эч кимиси жок экен деп туруп эле урдап кетишти да. Ушул жактары бир аз мен үчүн мени көйгөйгө салып атат, кыжалат кылып атат. Азыркы жаш балдар эмнеге эмгек кылгандын ордуна ушу мен мисалы 60-тан ушу 70-ке карап кетип атсам деле өзүм кыймылдап атам го. Ал эми азыркы жаштарчы, жаш балдар, ошону жаш эле неберемдей, чеберемдей балдар урдаса керек деп мен ушул ой менен ушу силердин элтериңерге келип, шибеги программаңарга тартылып элдерге айтайын деп ушу жогору жактагы Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке кайрылайын деп келдим. Өзү жардам кылган деле эч ким жок мага. Негизи жардам кылып койсо деле болот да, эмнеге болбойт? Мен жалгыз бир үйдө турсам, өкмөт тарабынан деле жардам албайм. Өкмөттөргө барсаң деле бир бөйрөктөн шыйрак чыгарышып эле ар кандай сөздөрдүн жоопторун айтып, дароо эле жолго салып коюшат. Кээ бир учурларда светтерим өчүп калат. Аны деле жогору жактан үйгө жете албай калам дейм. Биз узак эле жерде турабыз. Куршактан ары 16 километр деген мындайча айтканда тоолуу десе деле болуп кетет.
ошондой жерде турабыз. Анан светтерибиз өчүп, зымдары үзүлүп калган мезгилде кайра чыгып атып, зорго улатып калам. Ошондо илгери деген айылда бир мага окшогон кемпир балта көтөрүп жүгүргөндө неме кылбайт болчу. Мындай көмөк көрсөтүп айылдагылар отун суусун даярдап берип коюшчу эле. Эми мага даярдабасын, ушу мына каракчы урлар неберемде чеберемде болгон балдар кайра жардам көмөк көрсөтүп койгондун ордуна кайра мени артка тартып атышпайбы? Мен дагы келечекте ошо 5-класста окуган баламды чоңойтуп, эр жетирип, мага Кыргызстанды коргогон патриот балдардан кылып тарбиялайын деп ошо неберем экөөбүз үмүт менен жыйнаган мал мүлкүмдү ошентип ордай качып атышкандары мени кыжалатчылыкка салып атат. Анан ошо мынабу свет беттерим өчүп калганда неге кулак салышпайт ошолор? Айтканда эле мен жалгыз бой кемпирмин дейм, бара албайм, силерге жете албай атам. Же болбосо мучетиктерими оңдоп берип койгула десең деле булар өздөрү бир шылтоон айтып кое беришет. Жаңысын койдуруп алың ондо. Жаңысын койдуруп алайын десең, жаңысы бизге жете эле азыр. Эми ошо мына Куршапка шагымга дейри келип калыптыр деп атат. Бизге келсе ал деле эми оңдолсо оңдолуп калаттыр. Ушундай көйгөйлөр менен кайрылайын деп келдим да. Мынакей атайын ошол Куршап деген айылдан нары көздөй жүргөндө дагы 16 чакырым алыста жайгашкан айылдан келипсиз да. Куршап айыл өкмөтүнө караштуу тоолуу аймак. Мынакей азыр өзүңүз көрүп атасыз, сыртта борошулуп кар жаап атат. Анан мына ушул Швеге программасына деп көптөн бери кат жазасыз. Анан буга чейинки да бир маселеңизди тартып бергенмин. Деги мындайын айтканда ушул биздин көптөн бери ушул байланышыбыз бар да эне. Анан ал мурдагы тартып берген программада жер маселеси боюнча болчу, аны бирок айыл өкмөтүңүздөр аягына чыгарган жок. Кудай буйруса быйылкы жылдын отчету менен эсеп кысабы менен дагы бир барып туруп текшергенге мүмкүнчүлүк бар, эгер өзүңүз уруксат берсеңиз да эне. Анан эми азыр эми ушу мал жоготтум деп келдиңиз да, ушу малды эптеп ушу неберелерим окусун, чокусун, билимдүү болсун, илимдүү болсун деген максатта келдим эле. Чогулттум эле ошентип багып аттым эле. Анан аны ушул айлакерлер, ушул бир жанагы алдамчылар дейби, уурлар дейби, ошолордун кесепетинен каракчылар деп деле койсок болот да, уурдап кетишти деп атасыз да. Уурдалды да. Ошол кайсы күнү болду ошол окуя эне? Ошол окуя мынабы октябрдын 23-24-төрүндө сыртка айдаган мен ошо 4 малым неме 2 торпогум кошулуп кетип калган экен. Өзү 3 торпог алгам 4 малдан. Анан ошонун экөөсү ээрчип кетип калыптыр энесин. Ошондо баягы парада чалыш торпогум бар эле. Ошо жайытына барган жерде бирөөнүн сарайы бар. Ошо жерлер ачылып калган эмес. Ошол жерге кирип жатып жүргөн экен. Анан муну үкаларым бир бала кылып 27-си күнү 2-3 күн издегенден кийин 27-си күнү энелерин айдап келди. Бир эле ошол торпогум жок, букам. Ошондо анан мына Испанияда кийинчерээк ноябрларда чыгарып калыштуу. YouTube'дан көрүп калдым баягы немени. Малдар уурдалыптыр деп. Ошондо бир буканы мен ноктосу менен кеткен эле. Анан ноктосу бар буканы таанып калдым. Ушул меники болот деп мен сабалдарга айтсам, неме өзү келип көрсүн ошол сөздөрдү айтышкан окшойт. Анан ошол менин малым эле болот десем, бул контрабанда жол менен алынган экен, УКМК өтүп кетти деген ушундай шылтоолорду айтышып, мени бул жагынан да четке калып коюшту. Анан бирок мен малымды скриншот кылып деле окшоштуруп көрдүм. Ушул менин малым болуп калат. Бирок мен Баткенге бара албайм. Түз эле мына неме телефондон байланыштырып көрсөсө болбойбу экен десем, ошо байланышпай койду. Ошо Баткен жактагылар, Испаниядагылар, ошол жактын немелери, Мелсол иштеген чоңдор, начальниктер, ошолор ынабай коюшту. Бул Куршаптыктар жакшы эле аракет кылды. Өзгөндүн балдары деле. Демек өзгөндүн милициясы, өзгөндүн милициясы, анан айыл өкмөтүбүзгө деле жергиликтүү бийлик, ушул күч органдары, укук коргоо органдары жакшы эле аракет кылыштыбы? Жакшы эле айыл өкмөткө кайрылган эмесмин. Айыл өкмөттөр ошо баягында
Укама жер участок сурап боюнча былтыр тартылбадым эле, ал боюнча деле ана болот мына болот деп атып эле силер барып тартканда айттым го, көрөсүң буларды дагы жыл өтөт, арасынан ай өтөт, дагы айланып жыл өтүп кетет деп мен ошондой сүйлөгөмүн силерге. Мына ошол күн 1 жыл, толук 1 жыл болду. Былтыр февралда тартылган болсом, быйыл январдын бүгүн 17-си болуп атат. 1 ай эле калыптыр. Февралдарда тартылган мен былтыр. Ал деле орундалган жок. Эми азыркы үнүм деле жетпей калса, бул деген Кыргызстандын ичинде кандай болуп калат? Мына Ташиев Жапаровда жакшы эле иштеп атат го, мисалы мыйзамды күч алдырды, баары жокторду. Мага ошогон кыйналган энелерге жардамды көрсөтүп эле атат. Эми мен бул өкмөттөрдөн мага дагы ошолорго окшотуп бекер үй берип кой, анан палан түкүн дебейм. Мен ушу жаш курагым 70ке чыгып кетип атсам дагы аракет кылып атам. Мен эмне үчүн ушинтип кайрылып отурам? Мага Кыргызстандын ичиндеги ушу менин неберемдей чеберемдей болгон балдар жалкоо болуп алышты. Таяр эле бирөөнүн акчасын алып эле мага ошо күчү жетпеген кемпирлердин акчасын алып, ошо менен көп болсо канча күн жыргайт. Менен башканы да какшатты да булар. Ошонсо эле кийинки келечек ден соолуктарын бузуп атышат, аң сезимин бузуп атат. Бул каракчылык деген жаштайынан эле ушундайга үйрөнүп алган болсо, акыретинде дагы бул жакшылыкка алып барбайт деп алам. Акыретте дагы жооп берет. Анан мен ушул боюнча Куршаптын мечитин эле чакырып силерди ошол жерде тарттырайын дейин десем, алар деле жок болбойт бу жерге деп коюшту. Анан эми болбосо болбойттур да деп, анан туура кой, ошо өздөрүнө эле барып кайрылып келейин эми. Убара болсом деле деп анан кийин ушу жерге чейин келдим. Азыр үйдө кичинекей балам калды. Кайра эле ылдам жетип барышым керек. Мага жардамчы эч ким жок. Айтып атам го, тойту өзүм жыйнайм, чөптү өзүм ором. Ошо 4 та мал болсо да өзүм кылам. Демек мен ошону кыла алгандан кийин ушул курак ушул жашында азыркы жаштарга бали бар, ушуну ташип армияга алсын, ошо ууру балдарды алып барып алып иштесе боло берет. Аларда күч бар да, себеби ушун карып калган кезимде мен деле кылып атам, аракет кылып. Кайра кыймылдаган ошол ден соолук өмүрүнө пайда келтирет. Бирөөнүн пулун урдай берген бул жакшылыкка алып барбайт. Эч качан жакшылыкка алып барбайт. Кудай дагы жактырбайт булдай нерсени. Адам эмес, Кудай дагы жактырбай коет. Ушундай көйгөй болуп атат да, балам. Кыргызстандын ичинде өнүгүү болуш үчүн ушу жаштарды мен Ташиевтерден суранып атам да. Эми мага көрсөткөн жардам көрсөткөндүн ордуна каракчылык кылганы биринчиден аябай эле уят ушу кыргызстандык балдарга. Анан мен өмүрү бир жардам алган эмесмин өкмөттөн. Эч качан болуптур сага жардам берип коелу деп же абалымды сурап барган деле адам жок. Илгери о бир 30 жаштан 40 жашка жетейин дегенде эле боор ачып, кой мунун отунун жийип берип коелу, суусун кемпирде жалгыз өзү калыптыр да деп жардам кылчу эле. А менчи азыр 70ке карап кетип атсам деле мынантип кой бирөөлөргө деме кылча. Ар кимдин эшин каккылап чоңдорго баргандан көрө, андан көрө астыдагы жумушумду кылайын деп ушуну менен алектенип атсам, ушуну дагы мынандай кылышып жаш балдар, ошо урдаган балдар жаш эле болуш керек, чоң киши эмес да. Мага ошо карып калган болсо дагы ойлонот эле алар. Кой, кемпирдин малын урдабайлы, акыретте да жооп берип калабыз деп ойлойт эле. Эми мен ушу азыр Ташиевтерге кайрылуум мага эми мындан ары дагы ушу калган малым, ушу азыр үйдө 5-6 мал, 2 торпо менен 6 дагы тууйт, Кудай кааласа. Ошолорду неме кылып, анан баардыгын эле сатып бергим келип калды да, эми иш деле кылгым келбей калды. Мен себеби ошону сатып, мынабу оштон болсо дагы үкөлөрүң үйүндө деле батпайсың. Ошо мен небере менен баткырып коюп эле квартирам катары эле азыр отурам ал жерде. Сатып берип, ошого үйпүй алып алайын дейин десең, мынантишип каракчылар тоноп атат жылдан жылга. Анан кийин ушу жоор жактагылардан өтө суранып кетем мен, Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден,
мага мындай бекер бербесин, проценти жок акчадан эле карыз катары берип турса бир узагыраак мөөнөткө мен ошону кутула алам. Кудай кааласа кутула алам. Кээ бирлерге окшоп эле жок мага өмүр бою жардам бекер дегеним жок деп атам да, эми оюмда. Жөн эле ошо проценти жок акчадан көмөктү ошол жагынан көрсөтүп койсун, ошондо Алла ыраазы болот биринчиден. Узагыраак мөөнөткө берип койсо мен Кудай кааласа балам деле чоңоюп калат. Азыр 5-те окуп аткан болсо дагы 3-4 жылдын ичинде балам 10 класска жетейин деп калат, өмүр берсе. Ошону суранайын деп атам да жогору жактагылардан. Эми өзүңүз тууралуу, мисалы өзүңүздүн ушул жашка чейин бир дагы үстүңүздө үйүңүз жок болгонбу же мурда болсо дагы эмне болгон? Бул мурда мен ошо бир үй салган элем. Кийин анан ол үйүмө неме апамы караган эч ким жок болуп калганда, апам тылдын ардегери эле, анан үкөлөрүм караганга шарты жок, бир үкам баспай калды, бир үкам болсо ошо карыз болуп кетип Россияга кетип калып, анан апам кой мен үйгө келип эле мени кара, ошо жерде эми сен бир кызыңды турмушка бердиң, эми мени карап турушуң керек дегенде, анан ол убакта немеле арзанчылык болчу. Ошо үйүмү 2 комнат үйүмдү сатып үйрүп эле, анан ошо апамы караганы келип, анан ошо жерде кала бердим эле да үкамдын үйүндө. Эми азыр үкам келе турган болсо, ошо инилерим келе турган болсо, алар да неберелүү болуп калды, балдарынын 2 уулу бар, балдарынын чеги жок, алар да балалуу чакалуу болуп кеткен. Бошотуп бергенге туура келет. Бошотушка туура келет. Ошолор ошентип өзүн эптеп алгыча деп анан мен буягынан неме болуп калдым да. Ошо жерде отуруп анан мал карымды көбөйтүп, шаарчадан болсо дагы үй алып алайын дегиче эле мени мынандай каракчылар тоно берип атышпайбы. Мен Өз эне канча бир туугансыз? Канча балаңыз бар? Менин бир эле кызым бар. Ошо бир кызымдын 5 класс окуган баласы экөөбүз жашайбыз да. Ошо баласын берип койгон, айылда окуйт. Анан менен чоң акам өтүп кеткен, андан дагы чогуу 70-тен ашып кеткен. Ал өзү менен өзү мага деле көмөк көрсөтө албайт. Ар бирине өзүнүн тирлиги бар десеңиз. Сиңдим 2 кыз 4 уул элек да. Ошондо анан бир үкам аябай машинадан авария болуп, карызга батып, кредиттери көбөйүп кетип Россиялап жүрөт. Балдары дагы ошо акчасын неме кредит төлөбүз дешип өздөрүнө келе албай жүрөт деп мындайча айткан. Азыр эми эне мындай алып караганда сиздин суранычыңыз ушул жогору жактагылардан, биздин президентибизден, УКМК башчыбыздан, анан эли журттан ушул негизги эле нерсе ошол жоголгон малдын ордун толуктап берүү, анан анда сырткары ушул эгерде бир пайызсыз кредиттер болсо, ошол белгилүү өлчөмдө акча берсе, сиз узагыраак мөөнөт менен анан мал кел кылып, анан аны топтоп туруп, анан кийин аны сатып туруп, анан шаарда бир үй жай кылып, анан тынчыйт элем деген ойду айтасыз да, Кудай кааласа деп туруп, ошол ойду айтып атам да, ушу неберем экөөбүз Ошко келип алсак, ушундай жерден үй алып келе берейин деген ойда. Эми мен 80ге чыккыча деле кыймылдай албасам керек. Азыр эне мындай алып карасаңыз, сиз өзүңүз чөп чогултсаңыз, отун чогултсаңыз, малды келди карасаңыз, 5 класста окуган небереңиз менен, анда сиз Кудай буйрса 100 жашыңызда да кайратыңыздан тайбайбыз деп ойлойбуз эне, Кудай кааласачы. Мейли ойлой бергиле, бирок ушул жаштарга менин сөзүм сабак болуп калсын деп анан ошо Куршаптагы мечитке тарттырайын деген элем бул сөздү. Негизи ошо жердин аксакалдары, молдакелери айтып койсо боло берет эле. Ой балдар, акырет эле эмес, мына өзүңөрдүн ден соолугуңарга деле кыйын, ушундай мына карыган энеңер кыймылдабаса, буга жардам кылып койсоңор 10 эсе сөөп алат элеңер, ден соолугуңар бекем болот эле. 1000 күнчүлүк караңгыдан 1 күнчүлүк жарыктык деген сөз бар бул жерде. Деген салымын сөзүн айтып койсо десем, ал Куршаптын молдакасы баш тартып койду.
Анан эми менин эң эле ушу жүрөгүмдү оорутуп жүрген нерселер ушулар болуп атат да. Ушул молдакалар деле айтса жараша, мен сөз эле телевиденияга тартылбаганда деле айтып өздөрү тартып айтса, реклама кылып айтып койсо боло берет. Ошо азыр заман негизиненчи балам жакшы. Баары жок жакшы. Ушу баягы телефон деген балекеттери жинди кылып атат бу адамдарды. Телефонду деле кармасын, мен деле кармайм телефон. Бирок ар бир нерсенин чеги бар да. Жумуш учурунда жумуш кылыш керек. Көбү жатып алып, нары онап, бери онап жатып алып эле өзүнөн өзү ооруп калып атат. Кыймыл жоктон ооруп атат да ошолор. Міне жөнөрүп эле. Эле ошон үчүн кыймылдап, улам тынбай ушул жаныңыз тынбагандыктан 70ке чыксаңыз дагы жапжаш көрүнөт экенсиз да. 5 убак намазымды мен калтырбай, азыр жете албай калдымбы? Калтырбайм, Кудай кааласа калтырбайм. Анан жазга мал барганда мен малдарымды сайым кадимкидей эле өзүм. Ошо мантип уйку сурап аткан келиндердин астында, небере келин, чебере келиндердин астында деле мен туруп өзүм эле кылам. Кимге ишенет элем? Ишенериң болбогон чакта деле мен ошо кыймылды жакшы көрөм өзүм негизи. Адам 100ге чыккыча деле кыймылдаса боло берет. Себеби менин апам 100ден ашып кетип өлгөн. Мен өзүм бакканмын. Ошо акам өтүп кеткенде, менен улуу агам өтүп кеткенде ал аябай кыжалат болуп көзү көрбөй калган. 15 жыл апамды өзүм карап, өзүм колум менен узатып, бүт ысы чырактарын кылып, ошо эң чоң акама, агаларыма, бир туугандарыма оорчулук тийгизбестен ортодо турдум да. Ошондой жардам көмөгүмдү көрсөтүп. Анан кыймылдагандан адам эч нерсе болбойт. Менин апам 80ге чейин эле жакшы эле кыймылдайт эле. Болгону ошо баягы кайгы жаман экен да, ыйлап атып эле көзү көрбөй калган. Тылдын ардагери эле, кайраттуу айым эле. Ошондо деле мен больницага бир жолда больницага жаткырбай туруп 15 жыл көзү көрбөй калган, 15 жыл караганмын. Көзү көрбөй калган. Өзүм караганмын. Өзүм карап жүрүп, ошентип өзүм узатканмын. Эми азыр менде деле ошо апаман калган кайраттуулук бар. Мен болгону мынабы ушу жогору жактагылардан узараак мөөнөткө акча берип тургула, кредит берип тургула, үй алып алайын. Бирок мен ошону кутула алам. Силерге сөз ант берем мындайча айтканда. Деген сөзүм айтайын деп атам да. Рахмат эне ушунчалык жөө басып келип, эми сөздүн төркүнүн жакшылап түшүнүш керек. Жөө басып келип ушул ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясына мамлекеттик канал деп, менин сөзүмү угат деп, анан ушул жерге бир үмүт артып келгениңизге дагы Аллахым ушул эбепке себеп кылып, ушул жетекчилериңиз угуп калса, сиздин суранышыңызды, сиздин максаттарыңызды жерге калтырбаса керек деп ойлойбуз да. Эне мейли эми кайраттуу болуңуз, эми бакубат болуңуз, ден соолук каалайбыз. Кудай буйрса жакшы күндөр, ошондой бир сиздин күлүп турган күндөрүңүздөр жолугалы. Эми ушу мамлекетибиз деле жакшы эле өнүгүп атат. Адамдардын ой кыялы, ниети бузук болуп атпайбы? Адамдардын өзүнөн кетип атат. Заманды жаман дешке туура келбейт. Себеби азыр бардык шарт бар. Иштесең эле пул табасың, иштебей жатып алып эле анан кем мага пул берип койчу, жол болсо үй куруп берип койчу мына жерге деген. Мисалы үчүн мен улгайып калган үчүнбү же өзүм неме ушундай оюм барбы билбейм. Мен чыныгы Кудай деген эле адамдардын катарын толуктайм. Мага бекер бир нерсе берип турчу дейм. Ошо бирөө бекер бирдеке берсе, ыраазы болуп берсе, ошол сиңет ошол адамга. Ыраазы болбой туруп берсе, акыретте кайтарып беришке туура келет. Ошон үчүн мен бирөөдөн акча алсам дагы убагында кайтарып бериштин амалын кыламын. Ушундай балдар. Кана эми бир бата кылыңчы, кана дуа кылың. Ушу мамлекетибиз өнүп кетсин. Анан кийин ушу бизге окшогон мынабы өкмөт ондой мундайларга барсаң көптөгөн шылтоолорду айтып жолго салышат. Анан ушуга окшогон нерселерди силерге окшогон уулдарыбыз мына жеткирип биздин үнүбүздү жогору жактарга жеткиресиңер. Көп эле угатам. Эми мамлекетибиз деле өнүп өсө берсин. Силердей балдарыбызга дагы өмүр, ден соолук менен өмүрдүн байлыгын берсе эле, бардыгы жакшыны да, жаманды да көрөт.
başına kelgendин бардыгын көргөзгө арга жок. Бул Алладан бардык нерсе. Ошон үчүн өнүп өскүлө балам. Үнүм жогору жактагыларга жесин. Ошо эки президент деме баягы чоң болушту ата ана УКМКнын башчысы Камчыбек уулум менен Садырбек уулум. Ушулардын да иши жүрүшү эле мамлекетибизди өнүктүрө берсин. Мына жерде бир Жемишбек деген дагы уулубуз бар. Ал да аябай жакшы, кайраттуу иштейт да. Мен ошолорду көргөндө эле ыраазы боло берем. Силерге окшоп мантип жүгүрүп эмгек кылган балдарга дуамды берип эле атам. Ушу 5 убак намазымда канча тилек кылсам, эли журттун тынччылыгы менен болсун дейм биринчи. Ушул иштеп аткан балдарыбыз дагы жумушу астыга жылса экен, ушулар дагы жакшы жашоону кийинки урпактарга калтырса экен деген ой максатымда балам. Айтканыңыз келсин. Деде, эми Кудай бурса маселе чечилип калсын эми Кудай кааласа. Аман эсен алыстан келип жетип алыңыз эми Кудай кааласа. Кудай макжол берсин. Боттур, силерге да ишиңерге ийгилик берсин балам. Этият болуп түшүн бул жерде. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр уктуңуздар, өзүңүздөр туйдуңуздар. Кыскасы эми эненин жанына эле барып жашагым келет өзү негизичи, эгер колдон келсе, мисалы үчүн эми бирок ага мисалы шарт туура келбейт да, мисалы үчүнчү. Себеп дегенде менин дагы энем бар дегендей, сиздин дагы апаңыз бар дегендей, сиздин дагы тирилигиңиз бар дегендей. Мен буну эмнеге айттым мисалы үчүн? Бул эненин арманын угуп атып, мисалы үчүн кандай гана мисалы жүрөгүндө бир аз ыйманы бар адам болсо, мисалы үчүнчү абдан кыжалат болот да, чынын айткандачы. Болгондой төгүп берди. Болгондой айтып берди. Энени кенен сүйлөттүм. Ошон үчүн мен да өзүм кенен сүйлөп атам. Туура түшүңүздөр, көп сүйлөткенсең, анан тиги бу деген дагы комментарийлерди окуп калам. Жайыраак шашпай сүйлөп бергенде адам түшүнөт. Шашкан шайтан иши дейт. Ошон үчүн сөздү дагы жай, салмактуу, жеткиликтүү сүйлөгөнгө үйрөнөлү, урматтуу көрүүчүлөр. Ошон үчүн эми колдон келсе ушу мен дагы бир жолу айтылайын, алдагы телефондору бар, жазып коемун. Ошол телефондорго чалып деп жардам берип коюңуздар өтүнөм. Свет маселеси боюнча, үй маселеси боюнча, жер маселеси боюнча, кыскасы жардам бере турган көйгөй өтө көп, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер эгер бир энеге жардам берсеңиздерчи, өзүңүздүн бул санабар эненин эмес, өзүңүздөрдүн энеңиздердин дубасын алган болосуздар. Өзүбүздүн апабыз сүйүнөт, өзүбүздүн атабыз сүйүнөт. Менин ушундай балам бар экенин, ушундай сонун кол ачык, айкөл уулум бар экен деп өздөрүнчө мындай жан дүйнөсү менен сүйүнүп, кубанып калат дегенде ушундай сөзгө менин шегим бар да, мисалы үчүн мен ушундай сөзгө өтө мындай бир ишенем, толук ишенем, сүйүнүп калат. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, ушундай аярлуу катмардын дагы маселесин жакшылап угуп, өзгөчө жергиликтүү бийлик, анан эми азыр барбаган жерим калбады, какалабаган эшигим калбады деп атпайбы? Эгер чоңдор угуп кала турган болсо, эгер колу буту жетпесе дагы сөзү аркылуу, тапшырмасы аркылуу маселеге кайдыгер карабай турган болсо, анда бир эненин сөөгүн агартабыз. Бир эненин сөөгүн агартуу менен чексиз соопко да ээ болобуз, урматтуу көрүүчүлөр. Ошон үчүн эненин сөзүнө жакшылап маани берип, жакшылап баам салып коюңуздар, сураныч. Энелер дагы бир жолу кайталайын, ыйлабасын, сыздабасын, кыйналбасын. Себеп деген алар бизди ушул дүйнөгө алып келишти. Себепчи болуп, биз болсо ушинтип жашап атабыз. Анан өзүбүз эле жыргап жашай бербей, артты карап кылчайып, кичине бир баягындай колунда жок бейбешаларга дагы жок дегенде сөз менен болсо дагы жардам берүүгө даяр болушубуз керек, урматтуу көрүүчүлөр. Ушул нерсени айткым келет. Жок дегенде биз ага акча бере албасак дагы, биз ага үй бере албасак дагы, жок дегенде телефон чалып, жакшынакай бир кадырлуу сөздөрдү айтып, жан дүйнөсүн, жүрөгүн жумшартып коелу, урматтуу көрүүчүлөр.
Мына ушул нерсе менен мен бүгүнкү чыгарылышты аяктагым келип турат. Жакшы туруңуздар. Апаларыбыз менен бактылуу болойлу.